ар бир компаниянын алдына келип алып туруп ушул услуганы сурасаңыздар, бизге биздин учурда Кыргызстандын компаниясы бизге платный деген. Официальный катыбызга жооп болду дагы бул платный услуга, сопровождение платный деп бизге жооп беришти. Саламатсызбы? Саламатчылык. Биздин жарандарыбыз международный чет өлкөлөргө мүмкүнчүлүгү чектелгендер учуп бара жатканда жанагы авиакомпаниялар ошону тейлөө кызмат, мүмкүнчүлүгү чектелгендерди тейлөө кызматын, жанагы регистрациядан аэропортко чейин жеткирүү тейлөө кызматын бул платный деген сиздин оюңуз кандай? Акча алуу кызматын көрсөтсө. Аларга мисалы мүмкүн эмес да платный деген. Неге дегенде биздин жарандар да аларга жардам бериш керек, наоборот. Ушундай нерселер болуш керек. Ошон үчүн мүмкүнчүлүгү чектелгендерге опшум болбойт анда. Акча албаш керек. Акча албаш керек. Болсо керек. Эгерде авиакомпаниянын ушундай кызматынан пайдаланган болсо 35 евро экен. Бул колясканын услугасы экен. Регистрациядан аэропортко чейин. Ал эми амбулифта болсо, ал эми амбулифтан колдонсо 75 еврону талап кылынат экен. Саламатсызбы? Азыр биздин жарандарыбыз чет өлкөгө учуп бара жатканда мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар болсо, ошолорду регистрациядан же аэропорттон самолетко чейин бир тейлөө кызматы акча алынганы сиздин пикириңиз кандай? Акча сураганы ошол бекер болуш керекпи же акча алганы бул туурабы? Ал биздин аэропортто булар бекер эле. Анан эгерде бекер экен. эгерде акча алатан платный кылып койсо анда деле боло берет. Дегенде ошо акчасына жараша кызмат кылып беришет да булар. Акча сураганы бул туурабы же туура эмеспи, сиздин пикириңиз кандай? Негизи акча сураган туура эмес го дейм. Ал мүмкүнчүлүгү чектелгендерди мамлекет тарабынан бекер жеткирип бериш керек. Кетип баратканда. Акча алган бул туура эмес. Туура эмес. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Ассаламу алейкум, Учкунбек YouTube канал катталуучулары. Bundan bir neçe murun şu aeroportton narazычылык боюнча биз видео жарыялаганбыз. Мүмкүнчүлүгү чектелген жаран Оштон Москвага учуп бара жатканда ушундай тейлөө кызматын колясканы сураганда бул платный услуга деп жооп берген. Ошонун негизинде биз наразычылык болуп ушул жерде аэропорт жетекчилигине кат түрүндө ошол жараныбыз кайрылган. Каттын официалдуу жообу келиптир. Көпчүлүгүнө бир кызыктар болсо керек. Официалдуу жообунда айтат, ооба туура бул платный кызмат болгон. Акча суралган, бирок аэропорт кызматкерлери эмес. Бул авиатрафик компаниясы жагынан суралган. Бунун аэропорт кызматкерлери тиешеси жок деген бир ушундай кат түрүндө жооп бериптир. Азыр ошол авиакомпаниялардын акча жагына тейлөө жагы элдин пикирин угайлы, андан кийин биз маегибизди улантабыз. Негизи ушундай авиакомпаниялар ушул кызматты акчага тейлеген бул туурабы, туура эмеспи, элдин пикири кандай? Эже саламатсызбы? Саламатчылык. Мына мүмкүнчүлүгү чектелгендер чет жакка учуп жатканда бул жерде авиакомпаниялардын мүмкүнчүлүгү чектелгенде тейлөө кызматын акча алганы туурабы же туура эмеспи, ошол жөнүндө оюңуз? Жок, туура эмес. Себеби мүмкүнчүлүгү чектелгендер, анан инвалидтер ден соолугуна айынан барышат да. Ойногону же айчылаганы барышпайт. Доктурга көрүнгөнү барышат, шифа табыш үчүн. Бир мүмкүнчүлүк менен барышат да, болбосо ал коляскада отурган адамдар алыс жака айчылаганга такыр өздөрү деле көнбөсө керек ал. Мүмкүн эмес да. Ошол Авиакомпаниялар демек сиздин оюңузча акча алганын токтотуш керек. токтотуш керек. Бул жерден мисалы үчүн келген болсо, самолетко чейин узатып коюш керек. Анан барган жеринде дагы ошо коляска менен тосуп алып узатып коюш керек. Ошол. Рахмат эже пикириңизге. Эже саламатсызбы? Мына аэропортту авиакомпаниялар чет мамлекетте мүмкүнчүлүгү чектелгендер учуп бара жатканда тейлөө кызматын бул акча алган туурабы же туура эмеспи, сиздин пикириңиз кандай? Менин пикиримче ал жыргагандан коляскада отурган жок да. Ошону бир мамлекет тарабынан, авиакомпания тарабынан колдоо көрсөтүп, бекер болсо жакшы эле. Айласынан коляскада отурат да, анан ошо кичине камкордук көрүп койсо андан жакшы эле. Негизи бекер болуш керек да, менин оюмча. Саламатсызбы? Саламатчылык. Биздин жарандарыбыз чет мамлекетте мүмкүнчүлүгү чектелгендер учуп бара жатканда авиакомпаниялар регистрациядан акча сураганы бул туурабы же туура эмеспи, сиздин пикириңиз кандай? Негизи акча сураган туура эмес го дейм. Ал мүмкүнчүлүгү чектелгендерди мамлекет тарабынан бекер жеткирип бериш керек. Кетип баратканда.
Акча алган бул туура эмес. туура эмес. Саламатсызбы? Азыр биздин жарандарыбыз чет өлкөгө учуп бара жатканда мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар болсо ошолорду регистрациядан же аэропорттон самолетко чейин бир тейлөө кызматы акча алынганы сиздин пикириңиз кандай? Акча сураганы ошол бекер болуш керекпи же акча алганы бул туурабы? Ал биздин аэропортто булар бекер эле. Анан эгерде бекер экен. эгерде акча алатан платный кылып койсо анда деле боло берет. Дегенде ошо акчасына жараша кызмат кылып беришет да булар. Акча алганы бул туура деп эсептейсиз. Эгерде ошондой акчалатырган неме кылып койсо, шарт түзүп койсо, анда боло берет. Кээ бир аэропорттор бар да, чоң аэропорттордо алдын ала төлөп койсоң акчаны сен ошол самолеттен салып коюшат. Ошондой кылып койсо болот. Бирок негизи бизде азыр бул бекер, бизде аэропортточу. Мына жерден регистрацияга келдиң, каттатып койсоң, болду сен самолетке чейин бекер алып чыгат. Анан ал жактан бекер түшүрүп коет. Эгерде авиакомпаниялар ошол кызматты акча төлөйсүн десе сиздин пикириңиз кандай? Боло берет анда, ону өздөрү чечет да, мына биз чече албайбыз да. Рахмат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Биздин жарандарыбыз международный чет өлкөлөргө мүмкүнчүлүгү чектелгендер учуп бара жатканда жанагы авиакомпаниялар ошону тейлөө кызмат, мүмкүнчүлүгү чектелгендерди тейлөө кызматын, жанагы регистрациядан аэропортко чейин жеткирүү тейлөө кызматын бул платный деген сиздин оюңуз кандай? Акча алуу кызматын көрсөтсө. Аларга мисалы мүмкүн эмес да платный деген. Неге дегенде биздин жарандар да аларга жардам бериш керек, наоборот. Ушундай нерселер болуш керек. Ошон үчүн мүмкүнчүлүгү чектелгендерге общем болбойт анда. Акча албаш керек. Акча албаш керек. Бул жерде мына ички каттам боюнча тейлөө абсолютно акысыз деп жатат. Бул жерде Осман компаниясынын бул жерде мындай кызматкери десек болот, саламатсызбы? Саламатсызбы. Негизи мына мүмкүнчүлүгү чектелгендерге тейлөө кызматы ошол регистрациядан баштап самолетко чейин же самолеттон сыртка чейин тейлөөнү бул өзүңүздүн пикириңиз кандай? Бул акча алганы же бекер кылганы? Аэропортто да авиакомпаниялар деле бекер го. Биз акча албайбыз. Мисалы Осман компаниясы акча алынбайт. Жок, акча албайбыз. Бул эми ички болгон үчүн, международный боюнча оюңуз кандай? Международныйда деле Османдын планында бар да международный рейстерди ачуу. Мне кажется, ал жакта деле бесплатно эле болот го. Ну, пока самолеттор келсин, анан эметебиз. Азырынча эми мына ички каяка учпасын биздин мүмкүнчүлүгү чектелгендерге тейлөө сиздердин компанияларыңыздарда бекер. Вообще ички каттамдардын баары эле бекер. Аэропорт дагы бекер ушул услуганы предоставлять этет. Рахмат. Мекендештер, элдин пикирин уктуңуздар. Негизи ошол күнү тейлеген авиатрафик компаниясы болгон. Авиатрафик компаниясынын көпчүлүгүңүздөргө ошо платный болсо канча экен деп кызыктар болсо керек. Эгерде авиакомпаниянын ушундай кызматынан пайдаланган болсо 35 евро экен. Бул колясканын услугасы экен. Регистрациядан аэропортко чейин. Ал эми амбулифта болсо ал эми амбулифтан колдонсо 75 еврону талап кылынат экен. 75 евро төлөш керек экен. Бул авиатрафиктин ушундай платный услугасын атайын авиатрафик компаниясынан биз маалыматты алып чыгартып алдык. Андан сырткары мекендештер, мен өзүм жеке пикирим, же элдин да пикирин көрүп атасыздар, бардыгы нааразычылык билдирип атат. Негизи ошол аэропорт менен бир 50ге жакын компания иштешет экен. Мен бул сунушум, элдин да пикирин уктуңуздар. Ушундай мүмкүнчүлүгү чектелгендер булар эч жакта иштебесе, айлык албаса, көбүнчө ушундай бир пенсия менен жашаса, негизи ошолорго биздин Кыргызстандын ичинен тейлөө бекер болуш керек. Мен бул жеке пикирим. Мурунку ошол арызданган жарандын да пикири ушундай бекер тейлөнүш керек деп жатат. Ал эми да тактап айтып өтөлү. Кыргызстандын ичинде кайсы жакка, кайсыл компаниядан учпаңыз, бул кызмат мүмкүнчүлүгү чектелгендер бекер экен. Ал эми ошондой башка өлкөлөргө биздин Кыргызстандан учсаңыз, кээ бир компаниялар ушундай өздөрүнүн тарифтери, өзүнүн платный услугалары бар экен. Мен ушуну сунуштайт элем аэропорт жетекчилигине же болбосо ушуларды көзөмөлдөгөндөргө. Негизи мүмкүнчүлүгү чектелгендерден акча услуга коюш бул туура эмес. Комментарийге өзүңүздөрдүн да пикириңиздерди жазыңыздар, ушул бийлик өкүлдөрүнө жетсин, балким ушул элдин нааразычылыгын көрүп, ушул кызматтарды дагы башка бир өлкөгө учуп жатканда дагы тейлөөсүн бекер кылса бул жакшы болмок. Сиздердин да пикириңиздер өтө маанилүү.
Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз.